Бүгүнкү жардам дене тарбия сабагынын мугалимдерин кубантты. Ар бир мектепке Талас шаардык мэриясы тарабынан топтун түрү жана стол тенниси берилди. Топтор мектептеги окуучулардын санына ылайыкталып бөлүштүрүлдү. Мындай көмөккө мугалимдер ыраазы. Бардык нерсе топторго такалат да. Топторду алайын эзе келем, мисалы биздин мамлекет алып бербейт, эч алып бербейт, айлабыз кеткенден кийин баягы ар бир балдарды чогултуп, өзүбүзчө чогултуп, аны өзчө тренировка кылабыз да. Мэрия тараптан берилип атат да бизге. Өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми баягы көп нерселерден алынганда делечи качественный топторго алышка баягы буджет жетпейт да, биздики каражат жетпейт. Ошондуктан биздин мэрияга рахмат, ушундай качественный топторду көтөрүп атат. Окуучулардын сергек жашоого умтулуусуна шарт түзүү демилгесин депутаттар колдоп беришкен. Ага ылайык спорттук шаймандар мэриянын бюджетинен каржыланды. Топтор бардык мектептерге бөлүштүрүлдү. Стол тенниси болсо 9 мектептин 5-өөнө берилди. Учурдан пайдаланып ушу биздин депутаттарга ыраазычылык, туура биздин инициативабызды туура түшүнүп, акчабызды жагынан эч кандай проблема болгон жок. Тилекке каршы биз азыр аз эле таратып атабыз. Тактап айтканда теннисный столдон 5 берип атабыз, топтордон 105 болуп атат. Бул абдан эле аз. Ошол эле 9 мектепте карай турган болсок, 9 мектептин 5 эле алып алат, 4 албай калды. Бирок бул биринчи кадам. Мындан кийинки бюджетке дагы киргизип, толкандуу жыл сайын ошо спорт инвентарь менен камсыз кылууга өзүбүздүн убадабызды бердик. Белгилей кетсек, мектептерде спорттук шаймандар жетишсиз болуп келген. Мындан ары мэрия тарабынан берилген топтун түрү жана стол тенниси окуучулардын дене боюн чыңдоо максатында пайдаланылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.